Барыңарга салам туугандар. Келе тахограф жөнүндө уланталы сабактарыбызды. Комментарийлерди карасам, деги эле азыр Европада иштеп аткан туугандарыбыз деле кээ бирде телефон чалып, СМС менен же WhatsApp менен чыгабыз бири-бирибизге, анан ошо суроолор болуп атат. Анан ошо суроолордун ичинен бир суроо бар. Маселен, кандай болот депчи ошо суроолор көбөйгөн. Ал деген вождение. Бирок вождение күндүзкү эмес, түнкү вождение, түнкүсүн. Анан тахограф боюнча режим труда и отдыха же болбосо иш жана эс алуу эрежеси боюнча кандайча өзүнүн эрежеси кандай депчи, түнкүсүн кандай айдаш керек, нарушение кабылбай депчи. Ошону талкуулап кетели. Эми көбүнчө фирмалар күндүз эле иштейт да. Анан чоң фирмалар алар түнкүсүн деле, түн ичинде деле айдап жүрө беришет да. Курсташып эле. Анан кийин ошол түнү айдап аткан, түнкү айдаган маал менен иш сааты менен күндүзкү иш сааттын айырмасы бар да. Ошол айырмасы кандай, канчалык айдаш керек, качан айдаш керек, же болбосо кандай ыкмалары бар. Ошону келе талкуулайлы туугандар. Түнкүсүн айдагандын ичине, мисалы үчүн мына саатты алсак, баягы эметкендей эле 12, анан 6, могу 7 болот, Саатты алсак, ошол 12ден баштап 7ге чейин түнкүсүн айдаган маал болуп эсептелет да, тахограф боюнча. Ночное вождениега кирет 12ден 7ге чейин. 12 маалда ошондой болуп калышы мүмкүн да, 12де чыгыш керек деп, же логист же тиги диспетчерлер чалып калышы мүмкүн да. Давай чыккыла. 12де чыгып кеткиле да, анан 7де барып калгыла фирмага депчи, же болбосо чыгыш керек деп атат да, анан кийин түртүп атат силерди. Силер кандай кыласың? Силер мисалы үчүн 12де чыгып алып 1, 2, 3, 4, 5 Морде 4 деп коелу. 12де чыктыңар, чыгып туруп, ошондо 1 саат, 2 саат, 3 саат, 4 саат айдадыңарбы? 4 саат айдадыңарбы? Ушул 12ден 6га чейин ушундун ичинде. 4 саат айдагандан кийин силердин түнкү вождениеңардын маалы түгөнөт. Бирок силер айдап кете берсеңер болот да. Мисалы үчүн 9 саат берилет, анан 4 дагы 5 саат бар. 4 саат айдадыңар, пауза кылып койгула 45 мүнөт. Анан калган саатыңарды берет да силерге тахограф. Бирок силер 4 сааттан ашык айдап койсоңор түнкү маалда, ошондо мындай дейли. Иш маалы күндүз 13 саат иштесе болот. Мунун ичине вождение кирет, балкача кирет, ожидание кирет, үчөө кирет мунун ичине, 13 сааттын ичине да. Анан канча калды? 24кө чейин 11 калды, значит 11 саат силер эс алышыңар керек. Мынакей 11 саат эс аласыңар. Бул пауза. Табуретка. 13 саат эс аласыңар. Бирок 13 деген бул рабочее время деп коет, иш маалы. Же болбосо 13 саат иштеп туруп анан кийин жете албай калсаңар фирмага чейин же жүк түшүрө турган жерге чейин, анда тартсаңар болот да 15ке чейин. 15 саат деп коелу. Бул 15 сааттын ичине кайра эле вождение кирет, балкача кирет, ожидание кирет. Анан калганы канча калат? 24кө чейин 9 эле саат калат. Мына 9 саат бул пауза болуп калат. 9 саат. Бирок 11 тура берсеңер болот. А могу жерде 11 саат пауза болгондо 9 тура албайсыңар. Көбүрөөк эс алсаңар болот, кем эс алсаңар болбойт. Ал нарушение болуп калат да. Көбүрөөк эс алсаңар, наоборот, жакшы экен, көп эс алат экен деп ушинтет да. Мисалы үчүн тахограф, негизи эле тахограф ушу режим труда и отдыха водитель кыйналбасын деп ойлонуп чыгарган да Европада ушу. Көбүрөөк эс алсын, анан фирмалар буларды кыйнабасын депчи.
рульга отургузуп алгандан кийин 24-25 сааттан айдатпасын депчи. Европейский закон, мыйзам чегинде ошондо мыйзамдар иштейт. А бирок түн ичинде силер 4 сааттан ашык айдап койсоңор, ошондо 13-кө да кирбейт, 15-ке да кирбейт. Болгону 10 эле саат иштесеңер болот силерчи. Бунун ичине могу вождение да кирет, балкача да кирет, пауза да кирет. 10 эле саат болду. Ондон ашыра албайсыңар. Ондон аштыбы? Ондон ашканда эле чыгып кеткенде 11 саатка караганда эле уже нарушение болуп калат. Тахографтын тиги карта водительде транспортный инспекция же бактар текшерет да, текшергенде моорден текшерет, түн ичинде айдаптыр, 4 саат айдаптыр, 4,5 саат айдаптыр. А иштегени кайсы анан кийин? Ушунун баарын кошот, мынакей, мисалы үчүн 12-де баштадыңар да. Значит, силер анда 10-да эле токтоп калсаңар, токтошуңар керек. 8, 9, мына 10. Мына 10. Моорде чек. Моорден чыга албайсыңар, болду, тагалып каласыңар. А бирок силер 10дон 11 саатка чейин иштеп кетсеңер, күндүзгү мисалы үчүн. Мына эртең менен турдуңар, анан 10дон 11ге кетти. Мына 11ге кетти. Моорден уже нарушение башталат силердики. 10 эле саат иштей аласың. Бирок өзүнүн ыкмасы бар да. Кандайча 11 эмес, кайра эле 13кө же 15ке иштеп кетсем болот депчи. 13 кошкондо кайра 1ге чейин иштейсиңер, 15 кошкондо 3кө чейин иштеп каласыңар да. Түн ичинде айдап эле 3кө чейин иштесеңер, кандайча ошондой ыкманы тапса болот, жолу кандай депчи. Көрсө. Биякта өчүрбөй эле коюн, мындай кылар. Мына 4кө чейин иштедиңерби? 4тө силер токтогула да пауза кылып койгула, мынакей айткандай. Же 4кө тартпагыла, 4 болуу чеги да. Андан көрө 3,5 саат, 3,5 саат. 3,5 саат иштеп эле пауза кылып койгула. Анан 3,5 сааттан кийин анан калган саатыңарды берет да. 9 болсо 5,5 саат. 5,5 бере албайт, эми 4,5 берет да, анан кийин дагы 1 саат. 4,5 1 саат калып калат, ооба. Пауза кылып коюш. 3,5 саат иштедиңер, пауза кылып коюла 45 мүнөт. Болду, үзүлүп калды могучу 4 саат. 4 саатка жеткен жок. Анан жеткен жок, анан кийин паузадан кийин кайра иштей бергиле, болду. 1 саат, 2 саат, 3 саат, 8ге чейин 4 саат. 8ден кийин 4,5 саатка чейин кетсеңер болот да. Эмчүн дегенде 7ге чейин да түнкүсү. Ночной, мынакей. Ночное время деп коет, маалы. Түнкү маалы 7ге чейин. А 7ден ашып кетсеңер болот, силер күндүзгө кирип алдыңар. А моорден 3,5дан кийин 3,5дан силер бөлдүңөр да. Эс алдыңар, 4тө деп коечу, 4тө чыктыңар. 5, 1, 2, 3 сааттан кийин эле болду, чыгып кеттиңер силер. 4 саат дегендин чектен чыккан жоксуңар. 4 саат деген. Чыккан жоксуңар. 3 саат болду. Болду, күндүзгө кирип кеттиңер. Болду, анда могу 10 деген уже иштебей калат, бул уже өчөт. Ночной вождениега кирбей калат. Анда силер кенен анан 15 саат иштесеңер болот, же болбосо 13 саат иштесеңер болот, кайра эле. Бирок түн ичинде деле айдап алдыңар. Ошондой, бирок жанагы 9 саат дегенде эле эсептейсиңер да вождение. 9 саат. 9 саат мисалы үчүн моорден баштадыңар да. 4 эс алдыңар, мага келип эле 8, 9, анан вождениеңер бүтүп калат. 9 сааттан кийин вождениеңер түгөнүп калат. Кайра эле айдай албайсың. 9 саат иштегенден кийин анан уже вождение кылгандан кийин анан турушуңар силер. Паузага 11 саат турушуңар керек. Кайра эле 11 саат туруп каласың. Ошонун баарын эске алыш керек да, айдап баратканда. Нарушение болбош үчүн. Туугандар, ошондой ночное вождение деген ошондой. Анча деле мындай оор эмес, татаал эмес. Бирок бир жолу мындай маанисин, ыгын билип алсаңар, болду, өзүңөр эле жеңине болот да. Түнкү 12ден ашып кеткенден кийин түнкүсүнө болду, көрүп каласыңар, билип каласыңар да ошо. Же болбосо кээ бирлер 12де баштайт жумуш. Баштаганда эле ошондо көбүнчө ошондо көңүл буруш керек да, ошо ночной вождение.
Ошо туугандар. Анан кийин суроолор болсо комментарийга жаза бергиле. Тахограф жөнүндө дейм да. Калган тиги фирманы, тиги бу, анан жашоо, анан кандай болот, тамак аш тиги деген башка роликтерден карасаңар деле болот. Тахограф жөнүндө суроолор болсо, анда комментарийга жаза бергиле туугандар. Сураныч ошо. Анан лайк баскыла, киргиле, катталгыла. Чогуу ушинтип тахограф жөнүндө изилдейбиз, көрөбүз, билебиз, чогуу иштешебиз, туугандарыбызды, балдарыбызды, ата-энелерибизди кам көрөбүз, максат коебуз астыга. Ийгилик каалайм, баарыңарга ден соолук каалайм. Көрүшкөнчө туугандар.